Саламатсыздарбы замандаштар. Бүгүн сиздер менен биз биргеликте сүкүндүү мим жана андагы эрежелер жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн дагы сиздерге сабакты эсиңиздерде кала турган жөнөкөй, жагымдуу даризде тартуулайбыз. Сүкүндүү мимде 3 эреже бар. Биринчиси гунналуу идгам мислайн. Биринчиси гунналуу идгам мислайн. Экинчи эреже ихфа шафавия. Экинчи эреже ихфа шафавия. Эсиңизде калсын үчүн кайталап айтып жатам. Ал эми үчүнчү эреже болсо изхар шафавия. Мына ушул 3 эрежени жакшылап жаттап аласыз. Куран окууда сизге пайдасы өтө көп тиет. Биринчи эреже жөнүндө сизге айтып өтөйүн. Өзү негизи бул эрежелерди Куран окуганды үйрөнгөндөр бардыгы окуп өтүшкөн. Бардыгыңыздар билесиздер. Биз менен кайталап, толуктап, кененирээк түшүнүп аласыз деген ойдомун. Гунналуу идгам мислайн деп сүкүндүү мимге жолуккан убакта мимди мимге киргизип дымак менен окуганды айтабыз. Эрежени кайталаңыз, эрежени жаттаңыз, кийин анан мисалдарга өтөбүз. Батарейкам отуруп атат, отур эле. Азыр экинчисине өтөйүн, экинчи эрежеге. Ихфа шафавия. Ихфа шафавия деп сүкүндүү мим ба тамгасына жолуккан убакта